Бүгүнчө облусунун Жаңы Жер айылындагы ооруканада аялдардын жатым моюнчасынын рагынын аватардык скринингдик программасы ишке кирди. Эл аралык медициналык гуманитардык Medic Sans Frontières уюму саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте келерки 3 жылда 60 000 аялды текшерүүдөн өткөрүүнү максат кылган. Бул программа июнь айында Жаңы Жер ооруканасында онкологиялык скрининг боюнча изилдөө иштери менен башталган. Иш-чарага Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов, саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышты. Урматтуу биздин ушул бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мен бүгүн аябай кубанычтамын. Кубанычтын алдында мен терең ыраазычылыгымды ушул чек арасыз дарыгерлер тобунун жетекчиси Стефан Гроско мен ыраазычылыгымды билдирем. Анткени өз сөзүндө айтып кетти, 16 жылдан бери биздин өлкөбүздүн, биздин калкыбыздын саламаттыгы үчүн ушул бирге биздин медицина тармагы менен кошо чогуу иш алып барып жатканын белгилеп айтып кетти. Мына бүгүнкү иш-чарага катышып олтурган биздин министрдин милдетин аткаруучу Жаркынбек Орозбек, сизге дагы терең ыраазычылык. Анткени убактыңызды бөлүп ушундай иш-чарага келип катышып, биздин мамлекет тарабынан, биздин саламаттык сактоо тарабынан көрсөтүлгөн бул көмөктүн алгачкы кадамы деп ойлойм. Анткени бизде буга чейинки кээ бирки буга окшогон иш-чараларга бюрократиялык сезимдер менен биздин көп жетекчилер катышчу эмес. Ошондуктан мына бүгүн аким баш болуп, баардык жетекчилер чогуу турганы бул биздин элибиздин, биздин келечегибиздин, биздин жалпы журтубуздун саламаттыгына көргөн камкорсуңуздар деп эсептейм. Мен мына өзүм да ушул дарыгер болуп, жогорку кеңешке келген адам катары мен дайыма элибиздин саламаттыгына кам көрүп келем. Анткени дени сак эне улуттун келечеги, дени сак эл өлкөнүн байлыгы. Сиздердин, биздин, ар бирибиздин саламаттыгынын сактыгы биздин өлкөбүзгө кошкон чоң салым болот. Анткени биздин бюджетибиздин көпчүлүгү биздин ушул жанакы саламаттыгыбызды сактоого кетет. Анткени жылдан жылга биздеги профилактикалык иш-чаралардын азайгандыгына байланыштуу биздин элибиз оорунун өтүп кеткен, өтүштүрүлгөн мезгилдеринде дарыгерлерге кайрылып жатат. Ал өтө оорчулукту туудурууда. Анткени ооруну дарылоодон көрө алдын алуу алда канча жеңил жана алда канча мындай затратаны азайтат. Ошондуктан бүгүнкү күндө сиздерге, урматтуу биздин чек арасыз дарыгерлер тобунун миссиясын аткарып жүргөн биздин өнөктөштөр, терең ыраазычылык билдирем. Биздин өлкөдө жүрөк кан тамыр оорулардан кийинки орунда ушул онкологиялык оорулардын санынын көбөйүшү турат. Жана ошондой эле ушул оорунун артынан биз канчалаган жарандарыбызды жоготуп жатабыз. Мына ошол эле онкологиялык оорулардын ичинен биринчи орунда ашказан рагы турса, экинчи орунда көкүрөк безинин рагы турат. Ал эми үчүнчү орунда өпкө рагы, ал эми төртүнчү орунда ушул биздин аялдардын жатым моюнчасынын рактары турат. Сиздер мына ушул биздеги болуп жаткан көйгөйлөрдү туура баамдап, ошол жака туура багытта иш жүргүзүп атканыңыздарга мен абдан ыраазымын. Анткени Стефан Гросс айтып кеткендей, кээ бирки учурларда биздин менталитет же болбосо ошол эле мезгилде биздин аялуу катмарыбызда жашаган элдерибиздин мүмкүнчүлүгүнүн аздыгынан оорунун убагында биз аныктай албай калып жатабыз. Мына кече жакында эле биздеги кеңешмеде отурумда сөз болду. Онкологиялык оорулардын 30%-тен 50%-га чейинкиси 3-4 стадияда кайрылат экен. Бул деген өтө кеч. Анткени 3-4 стадиядагынын жыйынтыгы кандай болушун баарыбыз билебиз. Ошондуктан мына сиздердин бүгүнкү ачып жаткан центриңиздер ошол биздеги болуп жаткан көйгөйлөрдүн алдын алып, биздин энелерибиздин, аялдарыбыздын, карындаштарыбыздын баарын алдын ала изилдөө жүргүзүп, скрининг өткөрүп, алдын ала биринчи стадияларында уют этип алган болсок, бул биздин чоң жеңиш болот. Анткени биздин ар бир онкологиялык ооруга
канчалаган акча кеткенini мына баарыбыз билебиз. Бирок ошого карабастан мамлекет тарабынан мындай камкордук көрүлүп келүүдө. А бирок биз алдын алып, ошол оорулардын бөгөт койсок алдын ала биздин баарыбызга жеңилчилик туулмак. Анткени ар бир оорунун башталгыч стадияларында, башталышында алдын алып дарылай турган болсок, анын жыйынтыгы дагы жакшы болот. Толук кандуу сакайып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан мен урматтуу Жаркынбек Орозбекович, сизге жана ошондой эле ушул жердеги биздин жергиликтүү медицина кызматкерлерине ушул ачылган центрди ийгиликтүү улантып, ушул жердеги жанакы буга чейинки болуп келген кээ бир көрүнүштөргө карап, ачып эле коюп кайра калып кетпестен иштешине, мындан ары чындыгында биздин элибизге жардам, көмөк көрсөтүшүнө шарттарды түзүп бериңиздер. Чогуу иштешиңиздер. Биздин ар бир элибизге мындай катмарга кирип, ар бирине ынандырып кароодон өткөрүңүздөр. Анткени кээде биздин күндөлүк тиричилик менен, турмуш менен деп биз өзүбүздүн саламаттыгыбыздан унутуп калып жатабыз. Ар бирибиз өзүбүздү сыйлаганда гана, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көргөндө гана биз келечекке карай умтулабыз. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен сиздерге ар бириңиздерге убакыттан пайдаланып, биздин жогорку кеңештин атынан, ошол социалдык саясат комитетинин атынан, жеке өзүмдүн атынан сиздерге ден соолук каалайм, үй бүлөңүздөргө тынччылык каалайм, бакубатчылык каалайм. Өлкөбүз келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп, биздин азыркы айтып жаткан ооруларыбыз мына бул эң алдыңкы орунда деп азыр белгилеп жатсак, келечекте арткы орундарга өтүп, мындай оор илдеттерден арылууга тилектешмин. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Чек арасыз дарыгерлер деген эл аралык уюмдун колдоосу менен ушул жанагы эртелеп аял затын ушу скрининг кылып, жанагы көкүрөк безинин рагын жана жатындын рагын алдын алып, эң баштапкы стадияларында аларды алдын алып, андан ары дагы дарылоосу жөнүндө ушундай чоң жакшы долбоор болуп атат. Бул ушул Сокулук районунун Жаңы Жер айылынан башталып атат. Аны Кудай буйрса Кыргызстан боюнча дагы жайылат экен.